Бүгүн 14 май Кыргыздын 20-кылымдагы чыган жазуучусу жана коомдук ишмери Кыргыз Республикасынын баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун туулган күнү. Залкар инсандын 113 жылдыгына карата Түгөлбай ата коомдук фонду калемгердин небере уулдары, замандаштары эскеришти. Түгөлбай Сыдыкбеков биздин атабыз, Кыргыз элинин атасы. Бул феномен, мындай адамдар дүйнөдө өтө аз. Biz şu kişinin çağırmaları menen, kitapları menen öskönbüz, tarbiyalanganbız. Bu kişi janagana şu angeme roman emes, anan adamga jasagan muamelesi, ananın dünya tanımı taptakır başkaça. Kırgız alamında Түгөлбай Сыдыкбеков жалгыз эле. Sebebi al ушунчалык феномен, ушунчалык баягы окумалды, көп окуган, анан тышкарыдагы Кудай Таала көп берген киши, башкача киши бул. Башкача туюм менен, башкача менен сүйлөшкөн киши. Ошон үчүн элдин баары, мейли жашыбы, карысыбы баары бул кишини урматтайт, сыйлайт. Прозаиктер көп, бирок Түгөлбай Сыдыкбековдун өзünün meykinligi var, özünün oturgan büyüklüğü var. Bu жалпы эле Kırgız elinin turmuşu жөнүндө, özünün başına ötken nemeler жөнүндө, жана başka bir dünyölük nemeler жөнүндө abdan jakşı kitapterdi жазган. Эми ошол kitapтердин бардыгы окуурмандарга баягы менимче кийинки кездери баягы аз сан менен чыгып эрлер аз сан менен чыгып атат. Чындыгында мындай бир 20 миң, 30 миң, 50 миңден чыкса абдан жакшы болмок. Ошого биздин советтер, биздин Кыргызстандын дагы акыбалы келбей атабы, ошо жазуучулардын, ушундай залкар жазуучулардын чыгармалары толугу менен чыгып турса, окуурмандарга тараса абдан жакшы болот эле. Окуурмандардын баардыгы таанышып, мунун чыгармачылыгы менен бир аларга дагы бир жаңы мейкиндик ачылган болот эле. Бүгүн ушу биздин чоң атабыз, Кыргыз эл баатыры, жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигинин жанына келип, Кур'ан окутуп, чогулуп, ушундай чоң Кыргыздын жазуучулары баары келип эскерип жатышат. Ошол Түгөлбай атабыздын үйүндө биз кичинекей кезибизден окуп, чоңоюп калып белем жашап. Ошол жерде бүгүн мындай чоң эскерүү болуп атат. Ошо эскерүүгө атайын келип, ошо жерде неме кылып турабыз баарыбыз. Эми бул кишини болсо баарыбыз эмгегин, Кыргыз эл үчүн кылган эмгеги өтө зор, түшүнгөн кишиге, билгендерге эми бул кишинин жаткан жери жайлуу болуп, акыреттен ыйман берип, жайын жанаттан берсин. Түгөлбай Сыдыкбеков Кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилинин алтын корун байытууга замандаштарын үндөгөн. Расмий бийлик өкүлдөрүн бул жааттагы өксүктөрү үчүн ачык сындаган. Ошондуктан аны Совет доорундагы кыргыз диссиденти катары таанышат. Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын ак кызмат кылган. Элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу биларманы Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы 19 июлда Бишкек шаарында дүйнөдөн өткөн. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.